Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарында кыргыз мекендештер. Өзүңүздөр билип жаткандай, бүтүндөй дүйнө аламында коронавирус оорусунун апаты кучак алып турат. Москва шаарындагы жеке ишкер бизнесмен агабыздардын катарын толуктаган Закиров Шавкат Закирович агабыз өзүңүздөр көрүп тургандай, пандемия учурунда жөн эле сыртта карап турбастан Москвадагы чыныгы муктаждарга, чыныгы жардам күтүп турган мекендештерибизге өзүңүздөр көрүп тургандай 1,5 миңден ашык пакет даярлап отурат. Кудай буйрса, азыр эмес ошол пакеттерди чыныгы муктаж болуп келген кыргыз мекендештерге таратууну сүрүндүрүп турабыз. Процессти сиздер менен биргеликте чогуу көрөбүз. Мына эмес урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп тургандай, продуктовый набор, мындайча айтканда, бир пакеттин ичинде макарондун 3 түрү, өзүңүздөр көрүп тургандай, жана 100 пакет чай, 30 штук жумуртка, жана 1 килограмм сахар, 2 килограмм күрүч, жана жерде ун да кошулуптур, ак май да кошулуптур. Негизинен алып караганда, урматтуу туугандар, баягы кыргызда сөз бар го, алган эмес берген март депчи. Андыктан ушундай агаларыбызга, жеке ишкер бизнесмендерге терең ырашык билдирели. Ушундай күндө сыртта карап турбастан, чыныгы мекен астындагы атоолдук парызын аткарып, оор күндө кыйналып турган мекендештерибизге аз да болсо колунан келген жардамын берип жатат. Бул мындайча айтканда бир семьянын муктаждыгын кандайдыр бир деңгээлде чечүүгө албетте салымын кошот. Кыйынчылыктарда ушундай элдин жаңысыны карап, ушундай кыйынчылыктарда жардам берип аткандыгы үчүн чоң рахмат. Өмүрү узун болсун, бала чакалардын алдында жаркырап жайнап ошо балдарынын күнүнү көрсүн. Ар дайым ошо ушул ороза ичиде ушундай жардам берип атса, закат кылып, ар дайым соо ошо бала чакасына өзүнө тийсин. Ар дайым ушул элдин үстүндө кызмат кылып жүрө берсин. Ар дайым ден соолугу чын болсун. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rahmat Şafet. Yerge birini versen, sana Allah Teala min gidersin. Hop, Ата жұрт кыйын күнгө кабылганда ар бир уулуң айлансын чагылганга деп айтылгандай, Закиров Шавкат Закирович агабыз бүгүн аябай жакшы саамалык көргөзүп жатат. Мен ойлойм, Москвадагы жеке ишкерлер, бизнесмендер аябай көп агабыздын жолун жолдоп, мындайча айтканда, агабыз эстафета баштады десек дагы жаңылышпайбыз. Качан гана биз мамлекет бөлүп берет, мамлекет жардам берет деп мамлекеттен жардамды күтүп олтура бербей, ушундай агабызга окшогон инсандарыбыз мамлекет менен тең шерик болуп, мекендештерибизге жардамга муктаж агайын туугандарыбызга колдооңуздарды көрсөтөсүздөр деп ишенебиз.